Ысык Көл областынын Жети-Өгүз районунун Кызыл Суу айылынын Владимир Ильич Ленин атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 4-В классынын окуучулары Эсенгулова Мадина жана Эсенгулов Улукбек Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы «Саманчынын жолу» Толгонайдын монологу. Амансыңбы куттуу талам? Аманчылык. Келдиңби Толгонай? Былтыркыдан дагы каарый түшүпсүң го. Чачың куудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы? Жеренем, арада дагы 1 жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Билем, келериңди күтүп жаткам. Бул жолу баланы да ээрчите келмек эмес белең, Толгонай. Ооба, бирок бул сапары жалгыз келдим. Демек сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да, Толгонай. Жок, айта албадым. Эртеби кечпи бир күнү угат да, Толгонай, элдин арасында оозу бош, бирөө жарым жок дейсиңби? Аның чын. Эртеби кечпи бир күнү билет. Аркы тергени түшүнө тургандай чоңоюп да калды өзү. Бирок мен үчүн ал чалагайым бала сыяктанат. Корком, балалык кылып, өткөн кеткенди туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткени менен адам чындыкты бир күнү билиш керек да. Мен билген чындыкты сырдашым, касиеттүү жер. Сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты. Азырынча жалгыз ал гана билбейт. Аны укканда эмне дээр экен? Кандай ойлорго кабылып кеттин, аныгына жете алар бекен? Канткенде баланын жүрөгүн үшүтпөй жаштайын, турмуштан көңүлүн калтырбай, сырымды айтып бере алар бекен? 2 сөз менен түшүндүрүп берчү иш болсо гана. Кийинки күндөрү ойлонгонум эле ушул. Күнү-түнү ойлоном. Кыштайын, кышында сыркоолоп төшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе каяша кылбай эле жүрүп кеткенмин.